Bismillah. Мына кыстар хинди порошок. Колдонуп жүргөндөр билет. Кыстар хинди. Хадисте келет. Кан тазалайт, өпкө тазалайт, өпкөгө пайдалуу. Жакшы. Маккадан келет. Пакистан, Индиядан келет. Кыстар хинди мынакей. Порошогу. Мынакей. Порошогу, майда порошогу. Ошо. Иригирээк деле порошоктор болот. Бул өзү ачуу болот. Бирок ошо жаңы баштагандарга асал менен аралаштырып ичет да. Ичип көнүп калгандар уже өзүн деле жей берет. Мен мисалы өзүн деле жей берем. Так, анан буну түтөтсө да болот экен, түтүн тамеки кылып чексе да болот экен да. Ушунун тамекиси да чыккан. Мынакей. Для курения в сигаретных гильзах. Кыстар хинди. Мынакей. Ушунда окулбай калат да. Мынакей кыстар хинди. Өсүмдүгү Кытай. Аюрведикалык жана салттуу ислам медицина дем алуу жолдорунун оорулардын алдын алуу максатында колдонулат жана сергитип эс алдыруучу, аллергияны басуучу, вирустар жана микробторду жок кылуучу касиеттерге бай. Кыргызстан дин алымдары эскертет, фитнадан алыс болуу үчүн төмөнкү 3 шартка бекем болуу зарыл. Үй ичинде эч ким көрбөгөн жерде тамеки буну чегиш керек. Оорунун алдын алуу максатында, ооруну айыктыруу максатында. Себеби буну тамеки чегип атса, бирөө тамеки чегип турбайбы деп жаман ой кетип калыш керек, мүмкүн да. Мусулман башка бирөө жаман ойлой турган немелер жаратпашы керек да. Анан тамекиси бар экен, ушуну билбейт экен ошо кыстар хиндинин адамдар. Мына тамекиси. Ушу түтүнүн жутса пайда экен да, кыскасы. Жөн түтөтсө да болот. Исламский магазиндерде бар, исламский. Буну деле мындай илгерки махорка сыяктуу неме кылып түтөтсө болот, ошонучу илгерки. Гест короп деле.